Авалкы каза намаз жөнүндө толук айтып койсоңуз, мурда окубай калган намаз жөнүндө ушул намазга амал кылабыз, кандай кылабыз? Бул мындай. Мурдатан биз өзүбүздү мусулман деп эсептеп келгенбиз, бирок балагатка толгондон бери намаз окубай жүрдүк, кандай бир себептер менен. Эми алхамдулилла иман жүрөгүбүзгө келип намаз баштап калдык. Кээ-бирине 1 жыл, кээ-бирине 5-10 жыл. Каза намаздар бар. Каза намаздарды биринчи сиз карап санаңыз. Сиз качан балагатка толгонсуз? Балагатка толгондон баштап намаз фарыз болот. Качан намазды баштадыңыз? Мисалы 20 жашта намазды баштадыңыз. Балагатка толгон 10 жашында болсо, же 11 жаш, 12 жаш, ар кимдики ар кандай да. Ошондо карап туруп, анда 7-8 жыл каза болот. Бир тетрад ачып коюңуз. Бүгүн канчанчы күн? 3-4 июнь 2022 жыл депчи. Каза намазды үйдө бош убакыттын бардыгын каза намаз окуп, ошол жерге жаза бериңиз. Bir күндө 2 күндүкүн окусаңыз, Кудай кааласа 1 жыл, эмдиги жыл ушу күнгө жетсек, анда 2 жылдын казасы аткарылып калат да. Ниетти кандай кыласыз? Эң авалкы, алгачкы мойнумдагы багымдат намазынын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Алгачкы пешим намазынын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Кыскасы ар бир сөзгө эң алгачкы деп ниет кыла бересиз. Кафарат намазы жөнүндө. Ушул намаз жума күнү окулат деп ушуга амал кылабыз. Ушул намаз жөнүндө да толук айтып берсеңиз. Кафарат деген намаз жок бизде. Бизде нафил намаздар боюнча угуп алыңыздар. Ишрак деген намаз бар. Духа деген намаз бар. Авабин деген намаз бар. Салату таспих деген намаз бар. Tahiyyatul masjid деген намаз бар. Tahiyyatul vudu деген намаз бар. Salatul hajat деген намаз бар. Salatul istihara деген намаз бар. Bir kafarat деген намаз bizde жоқ. Намаз окуп атканда кээ бир убакта көздөн жаш чыгып, эстеп турабыз. Ошол убакта окуп аткан намаздарыбыз кабыл болобу? Кабыл болот. Бирок мынау көздөн жаш чыккан эчтеке эмес. Ангеде адам эстейт го, эстегенде сөз оозду жабыш керек. Оң кол менен оозду жаап коюш керек. Мүмкүн болушунча эмени адам эстеген чыгарбаш керек, оозун жаап эле чыгарбаш керек. Эгер таптакыр күчү жетпей баратса, анда оң колу менен оозун жабыш керек. Себептен хадистерде келет да, ким аны эстей турган болсо оозун ачса, шайтан кирип кетет деген да. Биз бир жолу окуп атабыз устазыбыздын алдында. Бiri oğuzunu aç dele, oğuzunu çap dedile, oğuzunu açkandan keyin çap dele. Anan aytты da, şaytan girgenden keyin çıkmasın dep jabıp atasın mı depçi. Uçurunda jabış керек de. Estegen ошол uçurunda dep. Экинчиси так, ошол убакта окуп аткан намаздар кабыл болот. Ушул сурообузга жооп берип койсоңуз, так, сизге ден соолук күпөөнү. Алла таалам рахмат, калгандары бар дуа экен. Так. Сизге суроом, нафил намаздарды 4 рекет окуса болобу? Же 2 рекеттен салам берип окуш керекпи? Эң жакшысы 2 рекеттен окуганың жакшы нафилдики. Салам берип кайрадан туруп,